Бурулкан Намазова кесиби боюнча киномеханик. Ал 30 жыл бою жолдошу менен бирге Ысык көл районун кыдырып кино коюп келген. Торайгыр, Сары Камыш, Чырпыкты айылдарына чейин барып, Ала Тоо, Кош көл пансионаттарындагы эс алып жүргөндөргө кино көргөзүшчү. Бурулкан апанын жолдошу 47 жыл кино коюп, учурунда ошол кездеги президент Аскар Акаевден маданиятка кошкон салым үчүн ардак грамота да алган. Айыл эли чоң экранда коюлуучу кинону күтүп, айрыкча согуш туурасында, бандиттер жана Индия кинолорун жактырышчу экен. Көп жылы жолдошум менен киномеханик болуп иштедим. Мурун ГОСТо болсо, кийин профсоюзга кеттик. Колхоз совхозго айланганда ошондо профсоюзга кеттик. Профсоюз менен иштеп жүрдүк. Планды жакшы берчүбүз. 70-жылы баш кошконбуз негизи. 70-жылы баш кошуп 5 эркек, 1 кызды болдук. Баары үйлүү жайлуу азыр, жакшы турмуштан. Балдарым бөлөк-бөлөк жашайт. Неберелерим азыр ошо неберемдин башы үйлөнүп, чөбөрөлүү болуп калдык. Жолдошум ошо экөөбүз иштеп жүрүп жакшы жетишкендиктерге жетти. Ардак грамоталарын, ВЦСПСтин ардак грамотасы менен, Акаевдин ардак грамотасы менен толгон диплом, Ысык көл областынын дипломдору, ардак грамоталары, планды 150, 140, 160га чейин берчү. Жолдошум 47 жыл иштеди. Мен болсо жолдошумдан кийин иштеп калдым да, киномеханик болуп. Ошондо мен 30 жыл иштедим киномеханик. Айылдаштары Бурулкан Намазованын жолдошу экөө айыл ичинде эл сыйлаган киномеханиктерден болгонун айтышат. Айылдагылар дээрлик бардык кинолорду эң биринчилерден көрүшчү. Кино көргөнү келген кишилер клубка батпай калган учурлар көп болгон. Айтымында Торайгырдын элдери кинону абдан кызыгуу менен көрүшчү. Учурда Бурулкан апа айылдын ардактуу атуулу. Аны менен бир туугандар эле эмес, бүтүндөй айыл эли сыймыктанат. Бул кеп кылып аткан киномеханик bir tuğan kayınım. Burukkan gelinim anın koltusu. Ayıldın içinde, o gezinde Jakşınakay barktu bağlı kino mekaniklerden bolçu. Kinonu dese, cumuş dese kayın jergen içken aşın jeri koyuyor öyle. Şunday hükümetka ayabay akışteçile can berip. Елдерге дагы кадыр барк бар эле. Кинонун рекламасын такканда артыкча индийский кино келди дегенде жөнүндө анда 10 эле тыйын болуш керек. Бир сериясы. Экинчи сериясы 20 тыйын болуш керек. Ошо 20 тыйынды бала бакыра жанталаш видео жұмыштын баарын жасап киного барабыз деп. Элдер ушундай киного аябай, индийский киного аябай кызыкчу эле. Бурулкан апа кино тармагынан пенсияга чыккандан кийин кеткен. Анткени менен азыр деле чоң экрандан кино көргөндү жактырат. Айтымында азыркы жаштар кино тартканды жакшы өнүктүрүп жатат. Кино адамдардын аң сезимин аңтарып, чоң тарбиялык мааниге ал адамдардын өзүн өзү өнүктүрүүгө, ар кандай эмоционалдык көйгөйлөрдү жеңүүгө да жардам берет. Союз кезинде элдер жалаң киного келип, жаштар ошо кинодон таанышып, кинодон эме кылышчу. Көпчүлүгү азыр билбейм, киного деле, клубка деле барышпайт го, эми жанданып атат го. Азыркы тартылып аткан кинолорго жакшы кинолорду чыгарып атат, бирок көбүнчөсүн телефильм деп чыгарып атат. Анын эмеси телефильм чыгып, чоң кино чыкпай атпайбы? Чоң кинонун азыр биздин жаштарыбыз, Кыргызстанда жаштарыбыз жакшы өнүгүп калды. Мындай кино тартканды жакшы өнүктүрүп атышат да. Телефильм менен эменин чоң экрандын айырмасы асман менен жердей да. Асман менен жердей, ал тиги чоң экрандуу кино деген башкача. Мындай өзүң кошо жүргөндөй жүрөсүң. А телефильмде телевизордон эле берип коет, аны мындай экран менен эле көрөсүң. Кызыгың деле өчүп калат. Мен чоң экрандан көрүккөндү жакшы көрөм өзүм.
киномеханик болсом анан кинолорду жакшы эле көрөм.